Саламатсыздарбы достор, каналыма кош келипсиздер. Менин атым Каригей. Каналда биринчи жолу болуп аткан болсоңуз, сиз подписаться деген кнопканы басып, коңгуроону баса кетсеңиз, менин алдыдагы видеолорумду калтырбай көрө аласыздар. Анда биз баштадык. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге өзүмдүн жайкыга алган покупкаларымды жана ошондой эле жайкыда кие турган кийимдеримди көргөзөйүн деп чечтим. Азыр биринчи эле сумкадан баштайын. Мен аябай жакшы көргөн сумкам. Буну жакында эле алдым. Мондой азыркы учурдагы акыркы модадагы сумкалардан деп айтсам болот. Жаңы коллекциянын дагы баягындай бестселлер болуп, аябай баттуу көрүнүп кетти. Ошон үчүн бул магазин Бершка деген магазинден алдым. Бершка деген магазинди Россияда болсоңуздар билсеңиздер керек. Азыр интернет магазинден заказ кыла алсаңыздар болот. Мен болсо через магазин La Modaдан заказ кылдым. 1500 рубльден турат. Арзан болсо дагы өзүнүн мындай көрүнүшү аябай кымбат көрүнөт. Мынакей мол жери болсо мындай жынжырдан болгондуктан аябай модадагы. Өзү негизи эле жынжырдан баягындай сумкаларга жынжыр кошулган сумкалар сразу эле мындай модадагы аябай мындай кымбат дагы көрүнөт да. Жынжырды алганда дагы аябай жакшылап карап алыңыздар, себеби жынжырды алып атканда дагы ар кандай жерлеринде брактар болуп калышы мүмкүн, ошол жери чыгып кетпеш үчүн. Чимен бул сумка аябай ичи удобный. Ичинде бир көзү бар атайын. Өтө чоң эмес. Өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда ушундай сумкалар аябай модалуу. Көрүнүшү кожага окшоп көрүнөт, бирок натуральный кожа эмес. Бул сумканын эмнеси жакшы? Бул сумканы эки түрдүү кылып асынсак болот. Биринчи түрү болсо мондой кылып моюңуздан ашырып асынсаңыз болот. Азыркы учурда баары эле ушундай кылып асынып жүрүшөт. Мындай кылып, мынакей көрөтөсүздөр, сонун болуп турат. Жайында сиз коньюктор менен мол жериңизге асынып алсаңыз, сразу эле стильный болуп көрүнөсүз. Андан кийин обувтарга өтсөм, биринчи эле алган обувум. Бул обув жөнүндө мен өзүмдүн комментарийимди айтып кетейин дедим. Мондой акыркы учурда былтыркы сезондо өзү мода болгон мондой Беркеншот деген сыяктуу мондой обувтар. Мындайларды Кыргызстанда 300 сомго рыноктон деле алып кийсеңиздер болот. Бирок буну мен бул жерден Хаус деген магазинден кымбатыраак алдым. 1100 алдым окшойт. Бул обувтун Беркеншот ала турган болсоңуздар, натуральный кожадан, анан мол жери прозрачный, баягындай мондой материал эмес, прозрачный материалдан, каучуктан, либо полностью каучук болсо аябай модада азыркы учурда. Буну эки жакка магазинге кийсеңиздер болот. А так мындай алыскы жактарга, торговый центрлерге, нарак-биракка ишке кийип барганга болбойт. Кийинки эле мен эң жакшы көргөн босоножкаларымдын бири. Бул босоножка абсолютно бар жок жакка кете берет. Бул аябай бышык, себеби кожа болгондуктан, мол жер дагы натуральный кожа и мына ички жактары дагы кожа болгондуктан аябай бышык босоножка экен. Буну аябай күн ысыкта кийсем болот. Биринчи азыр обувтарды эле көргөзөйүн, андан кийин үстүңкү кийимдерди көргөзөмүн. Бирин жаңы алдым. Мындай магазин Demex деген магазин, Спортмастерден алдым. Бүгүн скидка болуп аткан экен, 50%. Өзү 2700 болчу экен, 1399 алдым. Бул интернеттен Спортмастерден карап көрүп алсаңыздар болот. Бул себеби мен арзанын алдым, себеби кызыл цветин алдым да, кара цвети 2000 турган экен. Экономдоп 1100гө, 1400гө кара кызыл цветин алдым да. Мондой босоножка алдым. Бүгүн жаңы эле алып келдим, ошон үчүн азыр торговый центрден келип эле видеону тартып коюп, анан уктайын дедим да. Анан эртең чтобы кийип, анан кир кылып көргөзбөстөн сиздерге, ошон үчүн бүгүн көргөзүп коеюн деп азыр чарчап да турам. Подошвасы бийик, болушунча мындай подошвасы бийиктер мода болуп атат быйылкы сезон. Анан кийин мондой спортивный катары кете турган обувтар аябай удобный. Анан мондой бул жеринен өзүңүздүн бутуңуздун размерине карап туруп
Кээ бирлеринин буттары мындай жоонураак эмес, ошого караганда удобный да, өзүңүздөр кылып эме кылып аласыздар дагы. Качествосу аябай жакшы. 1400 рубльге бул аябай жакшы качество. Ошон үчүн наличие азыр магазиндеринде деле аз калды Спортмастерде. Ошон үчүн заказ кылып алсаңыздар болот. Жарашат, бутту дагы аябай мындай цвети деле жакты, бирок кызыл болсо деле мейли, бирок эң негизгиси мына подошвасы аябай жумшак, бутту оорутпай турган, удобный. Кыздар башыма очки тагып алсам, өзүнчө эле стильная болуп очки тагып алыптыр үйдө дагы деп комментарийге жазбаңыздар. Просто ободок жок болгондуктан чачым түшө бербесин деп атайын кыстарып койдум. Эми кийинки көргөзө турчу кроссовка. Мен эң жакшы көргөн магазин Adidas'tan aldım. Bugün daha canım krossovka alıp geldim. Анан кийин өзү Москвада кроссовка кийген аябай удобно да. Бул жерде жай аз болгондуктан жазындасы күзүндөсү эң мындай жакшы обувь кроссовка. Ошон үчүн кроссовканы аябай жакшы көрөмүн. Себеби кышта деле кроссовка көбүнчө киемин. Кышындасы эгер шаарда жашаган болсоңуздар, торговый центрлерге, нарак-баракка чыкканга аябай удобный кроссовкалар. Бунун цвети аябай жагат мага. Универсальный цвет, бежевый цвет болгондуктан анан бар жок нерсе менен кете бере турчу. 1 жыл болду алганыма, былтыр жаңы чыкканда алдым эле. Анан кийин бул бир аз эскирип калды, бирок жууп чачнакай кылып койсо, сонун кылып кие берсе болот, жайындасы деле. Анан негедир бул кроссовкадан мага жайындасы кичине бутум ысып кетет да, плюс 20-дан ашкандан кийинчи. Ошон үчүн башка кроссовка алайын дедим. Буну дагы киемин аралаштырып. Өзү бут кийим алганыңыздарда бир эле кроссовка алып эле ошону кийип жүрө бербей, өлгөчө кетишке ошону жыртылгычаны кийип, 1 жыл кийип жүрө бербестен заменге алышыңыздар керек да. 3-4 кроссовка алып койсоңуздар, летний обувьтан, босоножкалардан 3-4 алып койсоңуздар, кийин дагы кие бересиздер да. Себеби бир обувьту кечке кийип жүрө берсеңиздер, бат жыртылат себеби үчүнбү? Ошон үчүн аны алмаштырып, аралаштырып кийсеңиздер, ошону мындай көпкө чейин кийесиздер дагы. Анан көпкө чейин обувьтар өзүнүн немесин жоготпостон, жаңы ойдон тура берет. Торговый центр Атриумга барып келдим. Курский вокзалда менин эң жакшы көргөн торговый центрлердин бири да. Себеби ал жерде бир эмес 2 Adidas бар. Анан бир Adidas бар да, кара цветтеги. Ал жерде аябай скидка болот. Азыр жайындасы распродажанан ал жерде мен жакшы көргөн магазиндердин көп. Ошон үчүн Атриум деген магазинди аябай жакшы көрөмүн. Себеби Москвага келгенде биринчи ошол торговый центрге киргем да. Анан аябай жагып калгам, до сих пор ошол жака барамын. Биринчи кроссовкаларды алып атканда, өзүңүздөр кроссовка алып атканда сөзсүз оригиналдуулугун карап, текшерип туруп алышыңыздар керек. Adidas, Disco, башка магазиндерден деле алсаңыздар, азыр көп магазиндерде подделкаларды сатат. Эң биринчиден эле эмнеге внимание кылышыңыз керек? Мына могул жеринде номер болот кроссовканычы. Ушул жерин баягы телефон менен скрин кылып туруп, текшерип ушул жерге ар кандай баягы скрин кылып текшере турган приложениялар бар. Ошол менен могул жерине телефонуңузду неметип туруп текшерсеңиз, ушул кроссовка, ушул сиз алып аткан модель, ушул кроссовка Яндекске картина дегенге кирип эле карасаңыз чыгып калат да. Ошон үчүн ушундай кылып текшерсеңиз болот. Анан оригиналдуу обувьтар жыттанбайт. Негедир баягы клей, арзан, баягы, короче, смешанный цена киресиз го. Смешанный цена обувь тарабына баскан эле бир аны клей, сасык клейлер жыттанат го. Ошондой болбош керек, ошондой жыды жок болуш керек. Эчтеке жыттанбаш керек. Кроссовка. Эч кандай клей жыттанбаш керек биринчиден. Анан ошол коробка атайын мондой өзүнүн оригиналдуу пакетине оролгон. Чекти ичине салып коюпту. Аябай арзан алдым буну. Могул жердеги номери, именно алды жагындагысы, скрин кыла турган жер эмес, могул жериндеги номери.
Могул жерде цифралар турат, өзүнүн номери турат. Ошол номери менен бут кийимди, любой кроссовканы ушинтип текшере алсаңыз болот. Бут кийимдин ичинде номер болот, размерлери, любой эле бут кийимдин ичинде мондой размерлери болот. Ошол размеринде номери жазылган болуш керек. Жазылганда дагы экөө бирдей болуш керек, окшош болуш керек. Могул жердеги номер менен коробканын сыртындагы номерлер окшош болуш керек экөө. Бул кроссовканын өзгөчөлүгү механический амортизатор менен мынакей могул жерде стелкасы дагы аябай өтө деле каттык эмес, өтө жумшак эмес, могул жери каттык. Могул жер болсо ошо механический амортизатор менен да басканга аябай удобный. Бир күндө 20 километр бассаңыз дагы бутуңуз оорубайт деп отзывдарында жазылып турат да. Ичи моундай. Бул обувь жайкыга аябай жакшы экен да. Ошон үчүн карап алдым да, отзывдарын окуп. Могул жери жука да, негедир башка менин берки кроссовкаларыма караганда могул жери жука экен. Бул жактары кожа, могул жери кожа. Бул жактары натуральный кожа, аябай стильный көрүнөт. Анан цвети жакты мага эң биринчи цвети жакты да бунун. Анан качествосы. Өзү көбүнчө обувь алганда розовый, ак цветтеринен алам да. Өзү негизи ак цвет универсалдык цвет. Бирок ак цветти дагы жакшынакай кылып кийиш керек да. Анан кир кылып кийип, бат кир болот, анан кир кылып кийип жүрсөңүз кыз балага айрыкча жарашпайт. Ошон үчүн мындай кирге төрүндүрөөк обувьтарды алыңыздар. Жайындасы, күзүндөсү бар жок сезондор менен кете берет. Даже кышта деле кие берсеңиз болот. Быйыл носкилер могул жерге чейин кийиңиздер. Себеби быйылкы модада кроссовкалар менен максимальный носкилерди мурда бекитип, жок ана невидимка носкилерди кийет элек го. Азыр болсо наоборот носкиңиз көрүнүп туруш керек. Көйнөктөр менен немелер менен кийгенде узунураак носки кийиш керек да. Быйыл ушундай модада. Мынакей ушундай көйнөк менен сонун кылып айланып кийип жүрсөк болот. Мына тык-кыз денеге жармашып турган кыска курткалар. Кыска алсаңыз дагы, бирок мындай объемный алышыңыз керек да, мондай кыска болсо дагы. Анан ана жармашып этиңизге, белиңизге чипчип турган, жыкыйып турган курткалар, джинсовый курткалар модада эмес, антитренд болуп эсептелинет. Ошон үчүн мондой болушунча өзүңүздүн размериңизден дагы чоңураак алсаңыз, оверсайз болуп көйнөктөр менен, анан качествосы аябай жакшы. Башка магазиндерге караганда азыр ушункиде жакшы. Быйыл көп жазуулар менен, ар кандай немелер менен болот го, мындай джинсовый курткалар, андайлар модада эмес, уже калып кетти ондойлор. Бандай жазуу, жыртык, ар нерселер менен, аркаларында ар кандай жазуулар менен. Быйыл болсо жөнөкөй эле мындай классический джинсовый куртка эч качан модадан калбайт. Ошон үчүн ушундай куртка алып алсаңыздар, сонун кылып кийесиздер. Эң негизги бүгүнкү алган кийимимдин бири бул боюндагылардын джинсовый шымы. Шым боюндагыларга ылайыктуу шым. Бундагы Uniqlo'дан алдым. 5 айлыкка чейин, 5 айлыктан кийин уже белиңизди кысып, неудобный болуп баштайт да кийимдерчи. Ошон үчүн либо көйнөк же болбосо атайын ушундай джинсовый шым кийиш керек. Себеби мен күзгө чейин барам да, ошон үчүн азыр мындай жука сонун шым алып койдум. Ичи дагы, резинасы дагы өзүңүздөр карап, мына жеринен неме кылып алсаңыздар болот. Кичирейтип, чоңойтуп алсаңыздар болот. Боюмда барда ойлонтам да, видео тартып чыгара берсем болобу деп, өзүмдүн питанияларым боюнча жана бир нече кеңештеримди айтып чыгарсам кандай дейсиздер? Боюмда барда же тартпай эле коеюнбу, эч нерсе. Ошо комментарийге жазып коюңуздар. Болсом болбойт, азыр мына түрүп койдум, кыстай кылып. Мынакей шым, аябай удобный.
кичи болсун могул жака чейин чыгат экен. 9 айлыкка чейин кие алам да. X размери S. Бирок мынасы өтө деле кыспайт. Мындай кеңири болот да. 9 айга чейин кийсе болот. Сиздерге бир көйнөктү көргөзөм да. Бир көйнөк менен бир комбинезон. Ошону сатайын деп атамын. Кимде ким размери S, бою 1.60-тан жогору болсо, комбинезондуго бою кыска болсо деле боло берет. Анан сонун көйнөк бар да, ошону азыр көргөзөмүн. Москвадан алып кетсеңиздер болот. Азыр мен сиздерге айтамын. Метро Новогиреевадан үйгө келип, кийип, көрүп, жакса сатып алсаңыздар болот. Жаңы бойдон бир эле жолу кийгенмин, кийсем жапжаңы бойдон өзүңүздөр текшерип көрүп аласыздар. Кыздар, сатыла турган көйнөктүн размери S. Ондой көйнөк. Буну ASOS деген европейский интернет-магазинден алганмын. Фирмасы болсо американский бренд. Бул Россияда жок, только ASOS'та сатат. River Island деген фирма. Мондой сонун көйнөк аябай оригиналдуу. Мондой немелер менен, топчулары менен аябай стильный, качествосы болсо сонун. Мондой хлопковый материал. Жакындан көрсөңүздөр, качествосы аябай жакшы. Үстү жагы болсо мондой лямка сыяктуу болуп кетет дагы, бирок могул жеринде плечасы түшүп турат могул жака. Анан могул жери болсо бели фигураны аябай подчеркивать этип, размери S, бою 1.60-тан жогору кыздарга аябай сонун жарашат. Этеги дагы өзүнчө могул жеринен мындай болуп, фасону мындай болуп парпырап кетет да. Көрүп атасыздар, аябай качественный. Жайда кийем деп, анын жайында болсо боюмда болуп калып кие албайт. Ошон үчүн азыр буну сатам. Аябай кымбат, аябай нежный, романтичный көрүнөт да. 1500гө сатамын. Келип, алып, кийип, көрүп, жакса алып кетсеңиздер болот. Бифериден мондой көйнөк алдым. Мынакей сонун жарашат. Буну дагы арзан эле алдым. 600 канча сомго Валберстен заказ кылгам. Достор, ушу менен менин видеомдун аягына чыгып баратат. Толугу менен көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сөзсүз мени колдоп, лайк басып кетиңиздерди аябай суранамын. Досторуңуз менен бул видеону бөлүшүп, жана ошондой эле сатыла турчу кийимдерди бул описанияга жазып коемун. Описанияга өзүмдүн Instagram баракчамды жазып коем. Ошол жака жазсаңыздар, мен сиздерге сөз жооп берем. Же болбосо комментарийге жазсаңыздар, Москвада сатылат. Же мен алам деп комментарийге жазып койсоңуздар, номериңиздер менен өзүм байланышып, сиздерге көргөзүп бере аламын. Анда кыздар, сөзсүз менин кийимдерим боюнча, алган нерселерим боюнча өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди комментарийге калтырып кетиңиздер. Мен камерага эми секин көнүп баштадым да. Мурун анча көнчү эмесмин, камераны караганда уялып берчүмүн. Макияжсыз андай чыккандан уялчумун же мындай камераны өзү сүрүү болуп да бара көнүп каласыз. Ошон үчүн мени колдоп, лайк басып кетиңиздерди аябай суранамын. Мен жакында көптөгөн видеолорду тартууга даярмын. Ошон үчүн сөзсүз колдоп кетиңиздерди суранамын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Оорубай, сыркабай, аман эсен болуңуздар.